Так азыр өзүңүздөр айткандай башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилеринин арасында ар түрдүү келишпестиктер болуп атат. Анан ошолор боюнча бир аз түшүндүрмө бере кетейин. Биз Курман Токтогулович менен ортомдо эч кандай келишпестиктер жок. Биз мыйзам чегинде ар бир өзүбүздүн милдеттерибиздин негизинде иш алып барып жатабыз. Ал эми адамдардын кармалышы боюнча да туура мына 2 күндөн бери биз өтө бир чоң таможняда коррупциялык схеманы кармап алып чыктык. Ошонун негизинде мына кече түнү менен иштеп 8 адамды кармадык. Алар кимдер? Алар ушу таможня иштеген таможниктер, жана ошол баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошол Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр транзит менен. Негизинен бул жерде чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Азырынча алдын ала айтуулар боюнча миллиард сом тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура Курман Токтогуловичтин бир тууган кайниси бар экендиги бул чындык. Жана ал дагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бул эми эгерде бирок бул ишке эч кандай Курман Токтогуловичтин өзүнүн эч кандай тиешеси жок, анын ишинин тиешеси жок. Эгерде анын кайниси камалса, мыйзам чегинде мамлекетке зыян келтирсе, келтирген зыянды толуктайт, анан мыйзамдын жазасын алат. Эгерде андай болбосо, ал жазалуудан бошотулат. Аны менен бирге дагы бир жолу кайталап айтайын, 8 адам кармалды бүгүнкү күндө. Мындай нерселер көп эле убакта болуп жүрөт. Биз бирок муну ачык чыгарып айтпайбыз да. Мына ачык эле айтып коеюн, ушундай эле маселе көптөгөн чоң кызматтарда иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузуп кармалып калат. Мыйзам чегинде жооп берип атышат. Ошол эле мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир тууган кудасы дагы кармалды. Аны дагы отуруп чыкты. Садыр Нуркожоевичтин бир тууган агасынын бир тууган бажасы погранслужбада ошо постто начальник болуп турат эле, ошо достукта. Ал да кармалды. Азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып, срогун алды. Мына менин деле жакындарым анча баягы өкүл балам кармалып атат, жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай аябы болбойт. Башкалардай эле, башкалар жөнөкөй адамдардай эле болуп, алар дагы жазага тартылат. Жана муну биз ушул боюнча урматтуу президентибиздин бизге койгон тапшырмасы бар. Ошо тапшырмасынын негизинде биз эч кимди аябайбыз. Эгер мыйзамды буздуңбу, мыйзам чегинде жооп бересиң. Ошондуктан азыркы мына бүгүнкү күндө ошо ген прокурордун, башкы прокурордун кайнисинин кармалганын эч кандай трагедия деп карабаш керек. Же муну бир кайсыл бир деңгээлде бир тирөшүү деп кабыл албаш керек. Бул адаттагыдай эле ошол көрүнүш жана мындан ары да ушундай болот. Кайсы бир мамлекеттик чоң кызмат иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузса, жоопко тартылат. Бул биздин ушул боюнча негизги президенттин койгон тапшырмасы ушунда.